Жеген да жебеген да арманда. Ушул асатчы шашлыкты кимде-ким эң көп досторуна тараткан болсо бизден белек. Жана бир өзгөчө бизде акция болот. 3-июлга чейин Кудай кааласа бардык келген гостилерге ушу чайхана халва премиум 24 саат иштейбиз. Чай, нан бесплатно болот, абсолютно бесплатно. Жора жолдоштор менен компания болуп тынч местада отуруңуздар келсе, мен сиздерге ушул жерди сунуштайм. Тапчан издеген болсоңуз, бизде 7 тапчан бар. Амансыздар, Москва жергесинде жашап эмгектенип жаткан замандаштар. Ассаламу алейкум. Биз бүгүн метро Кузьминкидеги халва премиум чайханасына атайын жарнамага келдик. Бул мурдагы Восток деген чайхана. Мурдагы адамдар алмашып, бир аз кичине айныган жери бар экен, ачык эле. Анан мурдагы Востокты иштеткен бир туугандарыбыз алып, кайрадан мурдагы состав менен келип, аябай каттуу аракет кылып ишти башташыптыр. Ошого атайын жардамга чакырыптыр. Эми той аш өткөрөбү дейт, Куран окутуу өткөрөбү дейт. Жора жолдош менен чай пай ичеби бул жерден дейт, бир заказдан тамактар дейт. Колдон келишинче акция кылып, кызмат көргөзүүгө даярбыз дейт да. 24 саат бою иштейт экен. Бир 7-8 тапчан кабиналары бар экен дегендей, парковкалары кеңири. Кузьминки метросуна бир 10 мүнөттүк берди экен да. Парковкалары кеңири, билебиз а. Пятерочканын 2-чи кабатына жайгашкан. Бир катар көргөзүп кой берейин сиздерге. Мына ушул жактарга кеңири кой бересиздер. Халва премиум чайханасына ушул жерден чыгып кетесиздер. 24 саат бою сиздерге кызмат көргөзүүгө даяр. Бизден алыстабай туруңуздар туугандар, сиздерге даярдап койгон роликке көңүл буруңуздар. Бир Бухарада жүргөндөй эле болуп атам. Караңыздар, Самаркандтын көчөлөрүндө дегендейчи, көзлөрдү коюп, муну бир шаарча сыяктуу эле кылып жасаптыр да, келтириптир чындыгындачы. Анан мына те Восток болуп, мурда иштейт эле го, ошондон бери иштетип келаткан тууганыбыз бизди күтүп алды. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Иштер жакшы атасызбы? Жакшы. Мындайраак кирип алалык. Могу жерден адам көп өтөт экен, клиент көп экен дегендейчи. Мына кандай болду, кандай иштеп атабыз, өзгөчө арзандатуу акция кылып бердиңиз, эл менен амандашып, акырын көргөзөбүз. Ассаламу алейкум туугандар. Менин атым Нургазы болот. Бул жерде мен 7 жылдан бери иштеймин. Баары жакшы. Жакында кичине алмашуулар болуп, ошондон кайра өзүбүз кайтарып алдык бул жерде. Өзүңөр өттү. Өзүбүзгө өттү. Кыскасы мурдагыдай иштейт. Мурдагыдай иштейт. Баары жакшы болот. Реклама кылып атканыбыздын себеби кичине алмашуулардын себебинен бизде меню өзгөрдү, персонал өзгөрдү, баардыгы өзгөрдү. Мурдагыдай эмес. Кээде комментарийлер көрүп калдым, мурда Ооба. комментарий отзывдар не то, персонал тарабынан, кухня тарабынан баардыгы не то болуп, ошол себептен реклама кылып аткан учурубуз. Өзүгө кайткандан бери жакшы, баары адам көбөйүп калды. Келиңиздер, акциялар, жаңы акциялар пайда болду. Мисалы, бул жер бизге банкетный зал. Банкетный зал. Ооба, 25 адамдан 30 адамга чейин батат. Келип, бияк жентекти өткөрүшөт, Куран окутушат, башка да көптөгөн туулган өткөрсө болот. Бизде аларга акция чоң. Мисалы, келип Куран окутса бизге Куран окуткан чайлары полный бесплатный. Чай бесплатный Куран окуткандарга. Кымбат болуп кетет, ачык эле эсептеп Чай бизде, бергендечи. ооба, 80 рубльдан. Ал деген бизде ошо Куран окутканда бесплатный болот. И постоянно келген гостилерге бизде VIP гостилерге атайын карталарыбыз берилет. Келген сайын бизге 10% скидка кылып беребиз. 10%. скидка. Канча жолу келип тамак ичкенден кийин VIP картаны алышка мүмкүнчүлүк болот? Бир айда мисалы бизге 3 жолу келеби, 4 жолу келеби, 4 жолу постоянно келип, жакшы отзывдарды калтырып, жакшы аркылы бизге VIP карта обязательно берилет. Иш-чара өткөрөм дегендерге, Куран окутуу, сөкө салуу, бир марака өткөрөм дегендерге, именно бизден келгендерге өзгөчө бир арзандатып кылып беребиз. Мага чалгандардан болот. Кичине чөнтөгүм жуку болду, дегендим, Куран окутуу өткөрөйүн дедим эле, бирок акча жетпей атат деп. Келе берсин. Колдон келишинче акция кылабыз. Сиздин атыңыздан келсе, колдон келишинче. Бул жерден фотозона экен. Мына ушул жерде сүрөт бирикке чөстөр, бир көргөзүп коелук. Халва деп жазып коюптур, чөптөрдү өстүрүп коюптур сиздер үчүн, Кудай кааласа. Бул жагы эми тапчандар башталат экен. Биз сиздерге мындай главный мына залды көргөзүп таныстыра кетелик анда. Бул жагы уже главный зал. Бул главный залга деле бир эмче канча адам батат? Главный залда бизде 5 адамдык 6 адамдык орундардан 6 диванчык бар.
Калса 100 адам болсо дагы Кур'ан окуганга бул жерге место кылып беребиз. Место кылып бересиздер. Ооба. Кээде бизге келип калат, 100 адам болот, Кур'ан окутабыз, башка нерсе болот деп. Мен место кылып бардыгын как должен жасап беребиз. Акырын бир музыка коюп коесуңар. Бир ресторанский экен да, мындайчы иштери деле башкача, отуруштары бөлөкчө дегендей. Балары кандай негизи? Балары негизи көп ойлойт, премиум типа кымбат депчи. Но бирок бизде андай эмес, арзан. Чем башка чайханаларга караганда бизде арзан да. Премиум жалгыз элдер ойлойт, биякта кымбат, кирбей эле деп. Мен көп окуп калам да, угуп калам мен. Көп жерге барганда. Премиум экен, бул жер калбап берем, ошончо кымбат болот. Биздики арзан, өтө арзан. Келиңиздер, ишенмесеңиздер, көрүңүздөр келип. Муну самокатта иштеген агаздан бир оз отзыв алып берейин а. Ака, көптөн бери чай ичесизби? Кайсы тамагы жакшы? Эки оз сүйлөп бериңчи. Не тамагын жейсиз? Акциялар кылып берип атабы? Ben Kırgızca bilmeyim. Өзбекче сүйлөп бериң. Биз өзбек туугандарыбыздан өтө көп. Zelyony choy yaxshi mana choy. Тамактары жакшы, аштары, шашликтерин жеп турасызбы? O şaşlik, жареный печень bor, hamma ovqatlar arzon yaxshi. Сеналары жакшы жагабы сизге? Нормально yo'qmasa kelmayman, yo'qadi kelib turibman. Кеп туруң, ишиңизге келик. YouTube'дан көрөсүз, Кудай кааласа. Досуңуз менен сүйлөшкөн жерден тартып койдум да. Жакшы, иштерди ийгилик кылабыз. Жүрүңүздөр, дальше көргөзөлүк. Жигиттер экөөс сүйлөйбүзбү? Казан кебап боюнча, тамактары, тейлөөсү боюнча кандай дейсиңер? Жактыбы тамагы? Порциясы көп эле экенби же тойго калдыкпы? Ачыгын айткан жакшы. Кудайга шүгүр эле нормально. Майы көрөк болот. Майы көп? Болду. Майы көп. Минус айткан жакшы. Тамак негизи дамдуу эле кандай? Тейлөөсү жакшыбы? Тейлөөсү жакшы, кыздары баары жакшы. Жакшы. Нормально. Ишиңиздер ийгилик. Ар дайым келебизби же биринчи жолу келип калдыкпы? Жок, көп келебиз. Жакшы, ишиңиздер ийгилик. Тамактарды майыны карап, эми көбү майлууну жактырат десеңиз, курсак ачканда май менен жана кылып жеген жакшы турабы? Кээ бирде жок. Жакшы экен. Жүрүңүздөр. Азыр эми сиздерге атайын тамактарды бардыгын менюдагы необычный тамактарды чыгарып даярдап койдук негизи. Аны деле көргөзөбүз. Жүрүңүздөр. 4 адамдан келип отура бересиздер бул жерлерге. Бул жагы туугандар бар. Суусундуктар болот бул жакта дегендей, мына өзүнүн ата мекенди көндүрүш, таан жанагы шоролор башкалар бар экен. Бул жакта 2 кабина бар экен туугандар. 2 кабина бар экен, биринде адамдар отурат. Ал кирбей эле кой бизге деди, ачык, аны тартпайбыз. Бирок 2 кабина бар экен. Жаап түрүнөн бир 7-8 кабина бар экен сиздерде, да? Bizde 5 tapçan var. 5 tapçan, Tapçanlar 8-10 adamga чейин. 8-10 адамга чейин, отурат. Жүрүңүздөр. Бул жагы эми полный ашкана болуп кетет. Ашкана болуп кетет. Стаждары кандай бауырлардын? Стаждары эң азыныкы дегенде 5 жыл стаждар. 5 жыл, ооба. 5 жылдан только өтө кетет. Жүрүңүздөр. Анан мына уборныйлар дагы өз-өзүнчө экен да. 2ден бар, 2-2ден жанагылар бар, а? Ооба. Уни кыздар 2ден, мужской женский бөлүнгөн. Кетпей калды. Бул жагы кабиналар туугандар. Ооба. 10-12 адамга чейин дедиңизби, канча? 8-10 адамга чейин. 8-10 адамга чейин кеңири отуруп кете бересиңер. Ол наркы жактан айнек ачылганы жакты мага, айнек ачылат экен. Бул жактан 2-2ден отурган жерлери бар экен, кеңири. Бул жактар полный тапчандар туугандар. Көрүп атсаңыздар. Сол жакта турган жерлери бар экен, киргенде эле, а? Ооба. Кудай кааласа, жакшы. Бар. Бир жамаат отурушат. Эми эң биринчи тейлөө да. Тейлөө биринчи жакшы болсо, калган баардыгы жакшы болот. Көп жерлерде элдер наразы болот да, мен деле көп рекламалар кылып жүрөм. Элдин көп тейлөөсү жакшы эмес, мына официанттар бир тейлешти билбейт депчи. Ошо силерге деле жакшы. Мисалы үчүн аш жеп отурабы, жороосу менен башка бир 10 мүнөттө келип туруп, не керек? Даруздар бар. Бир жеп көргүлө, жакпаса тура бересиңер деп деле көп өткүрө берет. Билесиңер, ошондой бир тейлөө жакшыса, Кудай кааласа, келе бересиң адамдарчы. Азыр бизде акчадан аябай калды. Ачык тейлөө жакшы болуп, тамактар мощный болуп, порциясы көбүрөөк болсо мындай ким кошулат? Элдер келе берет. Сенага деле карабайт. Сенага деле карабайт, ачык-ачык. Анан сиздерге даярдап койгон тамактарды көргөзүп болуп, жүрүңүздөр. Тамактарды бир катар сиздерге тааныштырып кетелик анда. Атайын ушул элдерге көргөзөлүктө даярдаптыр. Бирок даяр болгонуна бир 20 мүнөттөй болуп калды. Ачык элечи. Ошого кичине виттери мындай өзгөрдү ачык эле. Бул лагман, а? Ооба, лагман. Лагмандын канча түрү бар сиздерде? Бизде лагмандын 4 түрү бар. Жидкий лагман бар, узбекский. Лагман с мантами бар и жареный лагман. И курский лагман. Азыр күн ысып атат туугандар, мына мохитолордон келип ичкиле. Караңыздар. Мохито натуральный болот да булар.
туурабы? барды колдо жасалган. Колдо жасалган. Аштар бар. Аштын канча түрү бар сиздерде? Аштын 2 түрү бар бизде. Аштын 2 түрү. Кызыл күрүчтөн, ак күрүчтөн. Порционный деле девзыралар бар мисалы. Ооба, бардыгы бар. Курдага? Курдага. Бул баранина. Говяжий. Бул манты, мына көрүп атасыздар. Салаттары бар экен, мастабалары бар экен, мына баранина дейт. Бул эмне кандай? Картошка домашняя деген. Бул фирменный ошондо кандай? Фирменный бул жакшы, эң жакшы кеткен тамак ушул. Үйдөгүдөй го жасалган вид карагыла. Аштар мына ак күрүчтөн туугандар. Бул кандай? Ал восточный ассорти. Восточный ассорти. Шашлыктар бар экен, мына. Шашлыктар ооба. Түбүндөгү бул эмне тамак эле? Жаровня ал. Жаровня. Ооба. Ишин ачсаңыздар, ал деген эт менен и овощлар менен болот. Жак, мына сүрүп коеюн. Тамактын кыскасы канча түрү бар сиздерде таксыр? Восточный кухняга караштуу полный тамактын бардыгы бар бизде. Полный бар. Өзгөчө мына видеонун башында карындашым айтты, мынаны бекер беребиз. Бир компанияга дегендей кылып айтты. Бир адам муну утат туугандар, анан командасы менен келип ушунун жеп кетет кудай калса. Бунун аты эмне? Кандай название бул? Бул эми бизде асар шашлыктар бар. Асар шашлык, 4 персон, 6 персон, 12 персон деп. Бул жерде азыр каждый шашлыктан баранина, говядина, овощной, форель, антрикот бардыгынан бирден ушу салынган. Бул 4 персон эсептесек болот. 6 персон чоңураак болот, 12 персон уже 1 метр болот чоң. 12 персон içinde уже полный 3 тон болот içinde бардыгында. 12 персонуз канча болот? Басы канча болот? Примерно 5800 болот басы. А так içinde 3 тон штук болот. Любой шашлыктын любой түрүнөн баранина 3, говядина, люля кебаб 3, урама 3, форельден 1 болот, антрикоттон 1 болот, овощнойдон 2, картошкадан 2 ушундай. Жанагындай адашалар менен деле бере бересиздер, булар менен жанагы. Булар менен берилет. Той тамаша өткөрөм десе, дос менен келип отурам десе. Конечно, берилет андай бардыгы. Ушунда 4 персон дедиңиз ошондо? 4 персон. 4 персондук асар шашлыкты кимде ким контакттар менен эң көп бөлүшкөндөргө бир адамга берилет. Андыктан көрсөтүлгөн номерге мынча адамга таратын деп видеону запись кылып туруп экранды жөнөтүп коесуздар туугандар. Анан өздөрү тандап сиздерге байланышат. Мына ушул белекке берилет. Андыктан чамданып каласыздар туугандар. 24 саат бою иштеген Халва Премиум сиздерге кызмат көрүүгө даяр. Арзандатуу акцияларда бир сүйлөшүп койдук. Ашпаш өткөрөм дегендерге заказный аштары, заказный тамактардын түрлөрү бар. Заказной ашка эмне кошуп берем деп аттыңыз жана? Заказной ашка эми кээде келип сурап калышат менен. Мен айтам, бул нерсе мурда болгон эмес бизде. Кудай кааласа, эми 1 килограмм аш кылса, 1 шакарап, 1 шүзма салат и 1 чай бесплатно болот. О, жакшы экен. Ооба. Иштерин ийгилик кылайбыз. Кузьминки метросунун 5-вахтынан бир 10 мүнөткө жетпеген жөө-жөө болуп калат. Хан Самсал тарап менен келе бересиздер туугандар. Туура келгенде эле светофордон оңго буруласыздар. Берги бетине өтүп алган болсоңуздар, против жедешүү тараптан тротуар менен келе бересиздер да, ошондо көрүнүп турат Халва Премиум. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан уурабагыла. Парковкалар ушул жерде тапканга болот. Жакшылык күндөр жолуп жүрөлүк. Жакшылыктарда, башкада ушул чайхана кызматта сиздер үчүн. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. Даканса айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.